Ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен түз эфирде таныштырабыз. Студияда Алтын Айтанашева, саламатсыздарбы? Атамбаевдин жардамчысы, Шадиевдин өкүл баласы жаңы өкмөт башчы болобу? Шыкмаматов жаңы өкмөттүн курамында инвестицияга жооптуу болобу? Билим берүү министринин креслосын кайсы ректор көздөп жатат? Жумгалда 3 жашар бала пневмониядан чарчап калды. Орусияда Навальныйды колдоп чыккан 5000ден ашуун адам кармалды. Казакстанда коронавируска каршы массалык эмдөө башталды. Ушул жана башка жаңылыктар менен алда кененирээк тааныштырабыз. Бүгүн 1 февралда Жогорку Кеңештин көпчүлүк коалициясы премьер-министрлик кызматына талапкерди көрсөтүү боюнча маселени карайт. Көпчүлүк коалиция премьер-министрдин талапкерлигин өкмөттүн жаңы курамын жактыргандан кийин ал парламенттин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент боюнча комитетинде каралат. Андан соң Жогорку Кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Ушул тапта премьер-министрдин милдетин биринчи вице-премьер Артем Новиков аткарууда. Президент Садыр Жапаров мөөнөтүнөн мурда өткөн 10 январдагы президенттик шайлоонун алдында өкмөт башчылык кызматты убактылуу токтоткон. Шайлоонун расмий жыйынтыгы чыккандан кийин 21 январда премьер-министрлик кызматты тапшырып, азыр иштеп жаткан өкмөт отставкага кеткен. Республика Ата журт фракциясы өкмөт башчылыкка бүгүн эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Мариповду көрсөттү. Ал 40 жашта. Улукбек Марипов өлкөдөн качып чыгып кеткен мурдагы биринчи вице-премьер Аскарбек Шадиевдин өкүл баласы. Ошондой эле азыркы кызматка чейин көп жыл бою мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жардамчысы да болуп иштеген. Жогорку Кеңештин экс-депутаты жана президенттик шайлоодо Садыр Жапаровду сүрөөнгө алган Алманбет Шыкмаматовдун инвестицияларды өнүктүрүү жана сырттан тартып келүү боюнча агенттигин жетектей турганы сөз болуп жатат. Аталган агенттик жаңыдан президенттин карамагында түзүлөт. Депутат Жанар Акаев өкмөттө билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевди кызматтан алып, анын ордуна Агрардык университеттин ректору Рысбек Нургазиевди талапкерлигин көрсөткөнү жатышкандыгын билдирди. Көпчүлүк коалициянын жыйынында жаңы дем менен жаратмандык иштерди жасап баштаган прогрессивдүү билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиевди кызматтан алып, ордуна агрардык окуу жайдын ректорун, ветеринар кадрдын талапкерлиги сунушталат экен. Мындайга жол бербейли, иштеп жаткан кадрларды колдойлу, деп жазды Акаев социалдык тармактагы баракчасына. Ал президент Жапаровду, өкмөт башчынын милдетин аткаруучу Артем Новиковду жана вице-премьердин милдетин аткаруучу Эльвира Сурабалдиеваны чечимди терең ойлонуп кабыл алууга чакырды. Бишкек шаарында жасалма номер тагып жүргөн Honda CR-V унаасы кармалды. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Жол эрежесин бузган Honda CR-V үлгүсүндөгү унааны патрулдук милициянын кызматкерлери токтотушкан. Анда айдоочунун документтерин текшерүү учурунда мамлекеттик номеру башка Toyota Highlander үлгүсүндөгү автоунаага тиешелүү экендиги аныкталган, деп билдиришти кайгылуу кызматынан. Учурда бул факты боюнча кармалган унаа убактылуу токтотуучу короо жайга токтотулуп, ал эми 1982 жылы туулган айдоочусу милиция кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиевдин атасы, филология илимдеринин доктору, профессор Райымжан Эгембердиев 81 жашында дүйнө салды. Ал 1940 жылы Ош облусунун Өзгөн районундагы Жалпакташ айылында төрөлгөн. 2003 жылдан тартып Бишкек гуманитардык университетинин түрк филологиясы кафедрасынын башчысы. Акыркы учурда ошол эле кафедранын профессору болуп эмгектенип келген. Профессор Райымжан Эгембердиев студенттерге кыргыз тили, түрк тилдеринин салыштырма грамматикасы жана кыргыз тилиндеги фразеологизмдер боюнча тандоо курстарында узак жылдар лекция окуп, семинардык сабактарды өтүү менен бирге илимий изилдөө иштерин да жигердүү жүргүзүп келген.
Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Байзак айылынын 3 жаштагы тургуну пневмониядан көз жумду. Аймактык оорукананын башкы дарыгери Таалай Өркүнчиевдин айтымында бала ооруканага 19-январь күнү оор абалда жеткирилген. Ал ошол эле күнү көз жумган. Бүгүнкү күндө райондук ооруканада 2 бейтап пневмониядан дарыланып жатат. 1 февралга карата коронавирус жуктурган 59 адам катталды. Бул тууралуу коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтан билдиришти. Анын ичинде Бишкек шаарында 26, Чүйдө 19, Ош облусунда 2, Ысык көлдө 4, Нарында 4, Жалал Абадта 1, Баткенде 2 жана Таласта 1 бейтап бар. Соңку сутканын ичинде илдеттен каза болгондор катталган жок. 2020 март айынан бери өлкөдө 84.588 кишиден вирус аныкталып, 1412 адам өмүрү менен кош айтышты. Өлкөнүн спортчулары быйылкы жылы 15 эл аралык ири мелдешке жана чемпионаттарга катышышат. Бул тууралуу Жаштар иши, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин маалымат кызматынан билдиришти. Мелдештердин катарында 2020 жылы Токиодо өтөт деп белгиленип, коронавирус пандемиясынан улам 2021 жылга жылдырылган Олимпиада оюндары эң маанилүү болуп эсептелет. Иш-чара 23 июльдан 8 августка чейин созулат. Азыркы этапта 6 атамекендик спортчунун лицензиясы бар. Агенттиктин 13 спорт түрүнөн дагы 21 лицензия алуу планы бар. Олимпиада бүткөндөн кийин параолимпиадалык оюндар каралган. Ага да кыргызстандык спортчулар катышат деп билдиришти мекемеден. Кечээ 31 январда Орусиянын шаарларында саясатчы Алексей Навальныйды колдоп чыгып кармалгандардын саны 5000ден ашты. Бул тууралуу маалыматты ОВД-Инфо уюму таратты. Аталган уюм 2011 жылдан бери нааразычылык акцияларына жана анын жүрүшүнө кармоолорго байкоо жүргүзүп келет. Эң көп кармоолор Москва шаарында катталып, алардын саны 1599 адамды түздү. Санкт-Петербургда 1116, Красноярскта 194, Нижний Новгороддо 180, Тверьде 124, Воронеж жана Владивостокто 122 киши кармалды. 23 январда Навальныйга эркиндик деп саясатчыны колдоп чыгууда 3000ден ашуун адам кармалып, Орусиянын заманбап тарыхындагы бардык нааразычылык акцияларынын ичинен рекорддук көрсөткүчтүү болду деп айтылган. Бүгүн 1 февралдан тарта Казакстанда коронавирус инфекциясына каршы Орусиянын Спутник В вакцинасы менен массалык түрдө эмдөө башталды. Бул тууралуу өлкөнүн саламаттыкты сактоо министрлиги журналисттерге кабарлады. Маалыматка ылайык, биринчи кезекте медицина жана укук коргоо кызматкерлери эмдөөдөн өтөт. Ошондой эле профилактикалык эмдөө каршы көрсөтмөсү бар адамдардын башкасынын баарына уруксат берилет. Эмдөөнүн алдында милдеттүү медициналык текшерүү жүргүзүлөт. Учурда коңшу мамлекетте эмдөө пункттарынын даярдыгы текшерилип, профилактикалык эмдөөлөрдү жүргүзүү үчүн стандарттуу иштөө процедуралары бекитилген. 2000ден ашуун медициналык кызматкер атайын окуудан өткөн. Казакстандын эли эмдөөдө Орусиянын Спутник В вакцинасын тандап алган. Буга чейин түзүлгөн келишимдердин негизинде Караганда фармацевтикалык комплекси өлкөгө аталган вакцинанын биринчи партиясын жеткиргенин жергиликтүү басылмалар жазып чыгышкан болчу. Бүгүн 1 февралда Мьянмада аскер кызматкерлери төңкөрүш жасап, өлкөнүн башчысы Аун Сан Су Чжи менен бир канча жогорку кызматтагы аткаминерлер камакка алынды. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазышууда. Учурда аскер кызматкерлери тарабынан өлкөгө 1 жылга созулган өзгөчө абал режими жарыяланды. Ушул тапта мамлекетте интернет жана уюлдук байланыш жок экени айтылууда. Төңкөрүш таң эрте башталды. Басып алган тарап өлкө лидери, мамлекеттик кеңешчи Аун Сан Су Чжи, президент Вин Мин менен башка жогорку кызматтагы аткаминерлерди кармап алышты. Көп өтпөй вице-президент Мин Шиве убактылуу өлкө башчы болуп дайындалды деп айтылат маалыматта. Өткөн жылдын ноябрында Мьянмада парламенттик шайлоо болгон. Анда бийликтин демократия үчүн Улуттук лига партиясы жеңип чыккан. Мындан соң Тилектештик жана Союзду өнүктүрүү партиясын колдогон аскерлер добуш берүүнүн жыйынтыгына нааразы болуп келишкен болчу.
Ушул сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Ал эми түз эфирде жогорку кеңешке өткөрүп беребиз.